туугандар. Бүгүн 22 январь 24 жыл МФЦ'ге келдим. МФЦ'де отурам азыр мына. Мурдагы декабрда, мурдагы жылда таштаган документтерим даяр болуптур. Кутман Байкени куттуктайм. Мелис Байкени Якутиядан куттуктайм. Кутман Байкени Москвадан куттуктайм. Сиздердин документтериңиз даяр. Колумда үйдүн документи, жеке менчикти тастыктаган документи, кыймылсыз мүлктүн жана жер тилкесинин экөө тең документтери менде. Буюрса сиздерди куттуктайм. Жалпы биздин эл дагы сиздерди куттуктап коет. YouTube'дан, видеодон көрөсүздөр. Үйлөр дагы чыгат, уланта беребиз буюрса. Туугандар. Азыркы учурда мен Рубцов шаарына келгем. МФЦ'ге келип, документтерди алып чыгып кетип атам. Жалпы кыргызстандыктар комментарияда жазып куттуктап коюңуздар. Мелис Байкенин жубайы бир аз кыжалат болгон. Документи качан келет деп, документ мына чыкты, буюрса алып кетип атам. Алып кетип жатам. Дагы биздин Кутман Байкени да куттуктап коюңуздар. Москвадан туруп ал дагы эмгектенип буюрса үйдү алды. Жалпы биздин муктаж болгон адамдарды же ой кылып аткан адамдарды үй алам, мал чарбачылык менен алектенем деген адамдарга мен сунуштайт элем. Алгыла. Мал чарбачылыкка өткүлө. Бул эч качан токтобой турган пайдалуу иш. Достор, дагы алдында дагы өтө көп иштер бар, аларды кылыш керек. Алдыбызда дагы көп иштер бар, үйлөр бар. Жакында 25 гектардан 22 гектардан жер сатууга чыгат, буюрса алуучулар болсо чалыңыздар. Жер тилкеси жеке менчик. Россия жарандыгы бар адамдарга жеке менчик өтөт. Кыргызстан жарандыгы барларга арендага өтөт. Бирок мен сунуштайт элем, туугандар болсо туугандарга өткүзүп койгула, жакшы болот. Өзү негизи жеке менчик, бирок сельхоз жерлер сатылып атканда чет элдик адамдарга арендага 49 жылга берилет. Ошондуктан албетте ар бир кыргыздын бир Россияда жарандыгы бар туугандары болот. Ошол туугандарына алып койсо өтө сонун болот. Достор, жеке менчикке үйлөр дагы чыгат, чыгып атат. Алып койгула үйлөрдү. Дагы көп суроолор берет. Кыргызстан паспорту менен алса болот, үйдү алса болот, жерди алса болот. Бирок чек арага жакын жайлашкан райондордон алганга тыюу салынган. Момундай менин районумда, менин башка райондорумда, жанында жайлашкан райондордо границадан алысыраак болсо, сиздер алсаңыздар болот. Эч кандай тоскоолдук жок. Мыйзам түрүндө кыймылсыз мүлккө ээ болгонго эч кандай тоскоолдугу жок. Россия жарандыгы болобу, Африка жараны болобу алса болот, достор. Ошол суроолор аябай көп дагы эле улантып кетип атат. Себеп алар жаңы кошулушкан, менин каналыма жаңы катталып, жаңы эме болот. Ошого суроолоруна жооп берип коюп атам. Алтайский край. Менин жашаган жерим Алтайский край. Алтайский крайда үйлөр сатылып атат. Мал. Кимге мал керек болсо чалгыла, жазгыла. Мал менен дагы Кыргызстанга жөнөткөнгө азыркы учурда пычма торпоктор бар. Бука. 9-8 айлык букалар бар. 100 баш сатууга чыкты. Эгерде кимге кызыктуу болсо чалгыла, 100 баш букалар бар. 9 ай, 7 айдан 9 айга чейин, бирок пычмалар. Кыргызстанга документтерди жана машина даяр. Эгерде Кыргызстанга жүк жөнөтөм деген адамдар болсо, мал жүктөйм деген адамдар болсо, чалгыла. Азыркы учурда Новосибирскиде биздин мекендешибиз өткөндө биринчи поток малды алып кеткен адам Темир деген бала келиптир. Жүк болсо алып кетет. Кандай жүк болсо дагы алып кетем деди. Эгерде балким бирөө мен видеомду көрүп Кыргызстанга жүк жөнөтөм десе, мал жөнөтөм десеңиздер да боло берет, жүктөп кете берет. Тактай, башка нерселер дагы өтө көп нерселер бар. Россиядан ташып атышат. Достор,
көрүшкүнчө азыр мен башка иштеримди дагы улантам. Дагы 7 үйдү документтерин жасаш керек, жерлердин документтерин жасаш керек. Кээрки үйлөрдүн документтери бир аз чөлүп кетип атат. Себеп кандайдыр бир өзүнүн ички себептери бар. Бирок алар жөйлө турган себептер, өтө эле татаал себеп эмес, маселе эмес, ошого ал жөйлө турган. Бирок убакыт бөлүнүш керек. Ал өзү 5 мүнөттүк эле себеп, бирок ошол себеп бир каттоого туруп, бир жерден жооп алып, бир жоону күтүп, ошондой убакыт алып калат экен, достор. Ошондой үйлөр дагы чыгып калат да арасында. А так момундай үйлөр бат эле тас болуп кетет, таза үйлөр, эч кандай бир маселеси жок. Негизи мен чыгарып аткан үйлөрдүн документтери баары жакшы, баары таза. Эч кимдин эмесин эме кылбайт. Таза документтери менен. Бирок бир нече себептери бар да анын. Ал мүлккө тиешеси бар адамдар болот. Ошолордун ар кандай бир эмелер мыйзам жолунда отказдар керек болот. Ошол отказдар жөн эле бүтпөйт. Алар отказдарды нотариус аркылуу өткүзүш керек. Ал отказдарды жасаган адам башка жерде болот, башка шаарда болот, башка саатта болот. Ошондуктан туугандар, эгерде кандайдыр суроолор болсо, үйлөр бүт мыйзам түрүндө алынып атат, мыйзам жолунда эле алынат. Башка үйлөрдү, документи жок үйлөрдү мен эч качан сунуштабайм. Документи барбы дегендерге албетте документи бар, туугандар. Албетте документсиз адамдар үйдү кантип алат? Ала албайт аны. Ошондуктан алыстан туруп алсак болобу дегендерге албетте болот. Азыркы учурда Мелис байке дагы, Кутман байке дагы биз кутупаган адамдар бияка келип келген эмес, келип көргөндө эмес, видеодон эле көрүп алышып атат. Алардын үйлөрү бир жакшынакай эле үйлөр, эч кандай эмеси жок. Бирок алар ошол жумушуна тиешелүү, келип кетиши кымбатка түшүшү, өзүнүн бир ыңгайлуу моменттерде келет алар өздөрү үйүнө. Ошол эле Кутман байке Москвадан алып койду, Якутиядан алып койду неме Мелис байке. Ошого сиздер дагы ошентип алсаңыздар болот. Эгерде келип ала албай, келип кетишиңер бир кандайдыр кыйынчылыктар болсо. Ал кыйынчылыктар ар кандай болот. Жумуштан сурансаңыздар коюп жибербейт, жумушуңдан айрыласың дейт. Ал кыйынчылыктар алыс болот. Мисалы Якутиядан берип келип кетиши 70-80 миңге айланып калат. Ошондой нерселерден алысыраак болсоңуздар, доверенность жөнөтсөңүздөр, мен доверенность менен сиздерге үй алып бергенге, жер алып бергенге аракет кылам, достор. Сиздер менен коштошом, саламатта болуңуздар, дагы бир эме кылабыз, жолугушабыз.